Бала деп жаша оолу, бала деп чыкканоону аталар жакшы, а бирок апаңдан артык болбоо демекчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер Таланттуу апалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн Таланттуу апалар телепрограммасы Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Куйручук айылындабыз. Куйручук айылындагы куйручуктун кыздары Таланттуу апалар бүгүн биз сиздерге өз өнөрлөрүн тартуулайт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына ушундай шаң менен биз өзүбүздүн эфирибизди баштап жатабыз. Бүгүн биз Жумгал районундагы Куйручук айылындагы Куйручук атабыздын ысымын алып жүргөн Куйручуктун кыздары Таланттуу апалар менен жолугуп отурабыз. Саламатсыздарбы апалар? Саламат. Маанайыңыздар жакшы? Жакшы баарыбыз. Мына ушул апалар бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөт, сиздерге талантын тартуулайт. Менин жанымда отурган Бактыгүл эжекебиз мына ушул топтун жетекчиси, ушул топту алып жүрөт. Саламатсызбы Бактыгүл эже? Саламат. Кандайсыздар? Жакшы, бүгүн атайын мына ошол Жумгал районуна келип отурабыз. Анан сиздерге келип, сиздердин кылып жаткан эмгегиңиздерди, сиздердин кылып жаткан ишти биздин телекөпүрө аркылуу жалпы республикага көрсөтүп жатабыз. Бул топ канчанчы жылы түзүлгөн, качан пайда болгон, ошол боюнча жалпы биздин көрүүчүлөргө тереңирээк, кененирээк айтып берсеңиз, Куйручуктун кыздары тобу 2017 жылы жаңы түзүлгөн. Мына быйыл 7 жыл болду. Ошол 7 жыл аралыгында биз 12 башында 15 болчу, андан кийин 12, азыр 12. Бүгүнкү передачага дагы толук болбой калдык шартка байланыштуу. Анан ошо 2017 жылдан бери 7 жыл болсо да биз ошол Жумгал районундагы маданий иш-чаралардын баардыгына ушул апаларыбыз менен катышып, ушу айылыбыздын намысын коргоп келебиз. Буга чейин Нарын телевидениесине да бир тартылган элек. Мындан бир 5 жыл мурун жаңы уюшулган учурларда. Андан кийин ошо шайыр апалар менен ушул ар кандай иш-чараларда, майрамдык кечелерде ушу айыл элине өзүбүздүн талантыбызды тартуулап келе жатабыз. Жакшы, мага кызык болгону баягы Куйручуктун кыздары деп атпайбы? Республика боюнча бизде таланттуу апалар көп да. Элечегин кийип, элечегин аздектеп, баягы апаларга бир өзгөчө көрүп берет элечекчи. Анан ошол убакта Алыкулдун кыздары, Туганбайдын кыздары депчи. Анан мына ошол Куйручуктун кыздары деп атты коюштун өзү бир жакшы, жагымдуу угулат экен да. Бул идея кимден келип чыкты? Апалар чогулуп сүйлөштүңүздөрбү? Куйручуктун кыздарын коелу, же болбосо башка ат койсок болбойт беле? Ооба, башында ошол бөлөк атты да коюп сунуш кылышкан. Биздин маданиятта иштегендер дагы ошол бөлөк эле атты койбойбузбу деген сөздөр болгон да. Бирок биздин ушул улуу эжелерибиз, апаларыбыз биздин ушул Куйручук атабыз бүтүндөй Орто Азия элине таанымал киши болсо, келгиле биз деле ушул Куйручуктун кыздары деген атты коелу деп, анан баардыгыбыз биримтикте ушул Куйручук атабызды даңазалоо иретинде ушул Куйручуктун кыздары деп анан чыктык. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында баягы өнөрү бар адам, таланты бар адам мына ушинтип топтолуп калат да. Анан айыл жеринде баягы өзүңүз агартуу тармагында эмгектенет экенсиз, чыгармачылык менен жүрөт экенсиз. Анан айыл элинде ушундай апаларды, таланттуу апаларды топтош кыйындык жаратпай элеби? Же башында түзүш аябай кыйын болду? Себеп дегенде апалардын көбү баягы уял берет го. Биз барзак, ырдазак, эл көрсө эмне дейбиз, уялабыз депчи. Ошондой кыйынчылык жараткан жокпу? Сөзсүз да. Биринчи башында бул апаларды ошол Жумгал районунда ушу шайыр апалар жана айтып атпайсыз, теле долбоор уюшулганда ушул Жумгал району боюнча бир конкурс жарыяланган. Анан ошондо чыккыла десек тартынышып, бисем айланган карган кезде эмнеге чыкмак элек, койгулачы деп. Анан ошо арасында баары болот экен, ушу Гүлайым эже башында туруп, бул жерде эң улуусу ушу киши. Кой чыгалы, мынтели деп анан ошол ырга шыктуу апалардын үйүнө чейин бардым. Үйүнө чейин барып, сиз татыктуусуз деп ушундай бир жакшы сөздөрдү айтып. Эми бул шайыр апалар өтө эле бала кыял болот экен. Буларга дагы мактоо сөздөрдү айтып керек экен. Сиз аябай сулуусуз, сиз жакшы ырдайсыз, сиз көркөмдүүсүз, эмне үчүн сиз ырдабашыңыз керек деп, керек болсо балдарына чейин айтып, кыздарына айтып, келгиле апаңарды чыгаргыла деп. Анан азыр эми шаар эле кетишет, каяка десек шаар эле көнүп калышты. Каяка барабыз, каяка ырдайбыз? Бактыгүл эмнеге жоголуп кеттиң? Бол, биз ырдашыбыз керек деп анан азыр көнүп калышты. Буюрса
өзүбүздүн ошол эмгегибиз менен өздөрүнүн каражаты менен 4 формабыз бар азыркы учурда. Ана ошол ырлар ай эме 8-март апалардын күнүндө, даталуу күндөрдө ошол концерт коюп, айыл элине тартуулап жүрөбүз. Жакшы экен. Эң башкысы баягыл апаларды топтошубузга кыйынчылык жаратканы менен баардык ийгиликтерди жеңип отуруп, бүгүнкү күндө апалар баягыл өзүңүз айткандай кызыгууну жаратып, азыр сизди баягы ырдайлы, тияка баралы, бияка баралы деп калыптыр, Анда эмес азыр мындай кылалы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер куйруучук апалар тобунун жагымдуу ырларын уккуңуздар келип жатат. Айтат экен, мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка дейт. Ошондуктан биздин апалардын талантын көрүңүздөр, сиздер үчүн жагымдуу чыгармасын аткарып берсин, анан биз кайра маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, апаларыбыздын жакшы бир чыгармасын уктук. Мен азыр Кенжебек апам жанына келдим. Себеп дегенде өзүңүздөр көргөн ушундай шырдактарды, мыкты кыргыздын улуттук буюм тайымдарын тиккен ушул топтун эң баягыл чебери, устазы, колунан көрү төгүлгөн биздин Кенжебек апа экен. Кенжебек апа бүгүн өзүнүн баягыл жазаган эмгегин алып келбесе дагы, ошол жөнүндө кененирээк айтып берейин дейт. Апа, саламатсызбы? Саламат. Канча жыл болду ушул жалпы ушул кол өнөрчүлүк менен алектенип жүргөнүзгө, ушундай шырдак кийиз, ала кийиз, кыргыздын бир жакшы буюмдарын жасап жүргөнүзгө? Мен ушу бала кезимден баштадым да. Энем мени эң биринчи жолу ала кийиз ойдурду. Ала кийиз ойдум. Андан кийин анан ушу шырда коюп баштадым. Кошуналардын илгери ала кийиз жасачубуз да. Биздин эне аталар ала кийиз жасачу. Анын баары азыр калбады. Шырда ала кийиз жасап үйгө ушундай жасачу да. Эми ошону мен бала кезимден 7-классымдан баштап ала кийиз ойдум. Андан кийин шырда коюп баштадым. Анан баары эле колубуздан келет. Шырдактын жээгин басабыз. Айлападагы, айылдагы байбичелер оюп бер дейт, оюп берем. Мындай материалдан дагы оюп, чыраштап жасаган килемчелерим, туш кийизтерим, ушуларым бар. Ушулардын баарын жасайбыз. Баягы теңир тоолук нарындарды билебиз да, анан бул жакта эти, сүтү, кымызы менен таанымал. Анан жүнү, ошону айтайын деп атам. Анан ушундай шырдактарга, ушундай ала кийизтерге кандай жүндөрдү тандалыш керек негизинде? Мында бул мисалы могурки шырдакка эң жанагы Меренос деген койлордун жүнү илгери митис койлордо бар болчу, кыргыз койлордо бар болчу ошолордун. Ак койлор,
ак койлордун кылы жогун тандап алышчу да. Кылы жогун баарын тандап биринчи аны тазалап баарын кыксыгынын баарын түшүрүп жайып коюптур. Андан кийин ана сабачыбыз мынакей талпакка сабап калдык. Кийин энебизге жардам берип керебеттин эмесине сабап калдык. Ошолордун баарын биринчи сабап, жүндүн баарын даярдап алып, татынакай кылып, апапак кылып. Андан кийин анан кийиз жасап, ак кийиз жасап, анан аны боёйбуз. Андан кийин анан эки түргө, мисалы бул жашыл менен кызылды боёп алып, анан экөөнү беттеп, анын да ыгы бар да беттегенден да. Өңдөрүн үстүнө коюш керек. Биринчи кийиздин өңүн үстүнө коюп, экинчи кийиздин өңүн өйдө каратып үстүнө коюп туруп, анан кийин оюш керек. Болбосо жакшы түшпөй калат да, ою ордуна менен түшпөй калат. Бирине бири түшпөй калат. Анан ошондой кылып да коюп, анан биринчи аны ойгондон кийин жөрмөйбүз. Андан кийин жөрмөп бүткөндөн кийин анан ичин кара кийизден жасайбыз. Кара жүндөн, кара кийиз жасап алабыз, кара койдун жүнүнөн. Кара кийиз жасап алабыз дагы. Анан аны иштеп, анан жээгин басабыз мына момундай кылып. Жээгти ийрип алабыз биринчи, даярдап шоонасын даярдап алабыз. Андан кийин анан жээгин басабыз. Анан шырдак даяр болот. Даяр болот. Баягыл кыздардын себине азыр шырдак баягыл күндөн күнгө баалуулугу жогору болуп, баазы жогору болуп, чет элден келген бир туристтер кызыгып келет да. Анан ушундай мыкты шырдактар жасаган сиздин колуңузга береке берсин. Анан баягы шырдак шырып атканда жээгин базам деп атасыз, жүн тутам деп атасыз, кой кыркам деп атасыз. Ошол убактарда баягы кыңылдап койчу ырларыңыз бар да. Анан биздин телекөрүүчүлөргө сиздин ошол бир жакшы чыгармаңыздан тартуулайлык. Аны урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул колунан көрүп төгүлгөн биздин Кенжебек апабыз силер үчүн бир жагымдуу чыгарма аткарып берсин. Кабыл алыңыздар. Алчыдай жүзүң өртеткен, апаңдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда мен 15, анда биз 15 жашта элең. Ажарың жүрөк өрттөгөн, айталам кантип сөз менен, асманда айдай толукчу, анда сен 20 жашта элең, анда сен 20, анда мен 20, анда биз 20 жашта элең. Окпайлап учкулган атка, 30га келдик заматта, асманда чолпон жангандай, жаш кезек калат каякта, жаш кезек калат, кыз кезек калат, улан кез калат каякта. Жебени тагып канатка, жетебиз 40 заматта, жайлоодо өчкөн чолпондой, келингес калат каякта, жаш кезек калат, келингес калат, жигиткес калат каякта. Шашабыз, улгайып бара жатабыз, айманчок сөйкөн балдарга, азыр биз апа атабыз, азыр биз апа, азыр биз апа, азыр биз апа атабыз, айманчок сөйкөн балдарга, азыр биз апа
Hazır bir sapatavız. Bizde kızıktı mayak ulanıp жатат. Жумгалдын таза абасы. Анан бүгүн биз келгенде шамал, астыбызда жашнак болуп аккан суу. Анан менин жанымда дагы бир таланттуу эжекебиз, Гүлмир эже. Саламатсызбы? Мана жакшы. Жакшы, саламатсыз. Топко кошулганда 2017-жылы Бактыбек эле айтты, 2017-жылы бүтөлгөн деп. Ошондо эле кошулдуңузбу же кийин кошулдуңузбу? Жок, ошондо эле кошула баштагам. Ошондон бери эле ушу топтун мүчөсүмүн. Өзүм азыр мектепте эле иштеймин. 44 жыл болду. Агартуу тармагында. Ооба. Жашым 67-ге келип калды. Жакшы. Жаш эле турбайсызбы? Бул топто ушу жакшы улуусу 80-ге чыгып калды, кичүүлөрү 50-дө. Ушу баарыбызды жетектеп жүрөт Бактыгүл. Өз аккордеон тартат. Бизде да коңуш жеткен кызыбыз бар болчу. Ал ушу бүгүн окууга кеткенде байланыштуу катыша албай калды. Ошолун кыштоосу менен жакшы эки жакка барып жүрөбүз. Эки жагыбызды ошо чайык центрга чакырышат, энелер майрамына чакырат, сыйлайт, ырдап беребиз. Айылыбызда майрам болгондо ырдап, өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтөбүз. Жана Бактыгүл айткандай 4 формабыз бар. Жакшы, буйруса жакшы экен бул. Ушинтип ырдап жашың өткөндө көңүл ачкан. Чыргал экен да кой. Анан баягылым, Гүлмир эже, үйдө чал деген бар, кызганат. Сен мындай эле ырдап жүрө бересиң сүлгүлдөп. Анан чалга эмне дейсиз? Ушу абышкам жок. Каза болуп калган. 2 уулум бар. 5 неберем бар. Артык айлуу болсун. Анан мектепте иштейт экенсиз өзүңүз агартуу тармагында. Анан баягы ырдап, теледен чыгып каласыз. Же болбосо бир ушундай майрамдык иш-чараларда ырдап каласыз. Анан окуучулар биздин Гүлмир эже ырчы деп сыймыкташабы? Ооба, айтып калышат. Же тиги Шайыр апалар ырдап жүрөт деп. Ырдаганда, мектепте ырдаганда гүл көтөрүп келип, куттуктап калышат. Сүрөткө түшүшөт. Анан ошого деле сыймыктанып калабыз. Анда азыр бизди дагы окуучуларыңыз көрүп аткан болсо, дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушул топтун дагы бир таланттуу айымы, биздин таланттуу апабыз Гүлмир эжекебиздин аткарышында жагымдуу чыгарма кабыл алыңыздар. Biz özgün ayrılığın ayda, biz üskünce pargül ayda, gözünden seket boloyun, görünüp koyçu bir gayra, gözünden seket boloyun, görünüp koyçu bir gayra. Yalbırak jaydın geçeli, janaşa baskan tezeli, tamaşa gıyal söz aytsam, tarına düştüm tezeli, tamaşa gıyal söz aytsam, tarına düştüm tezeli. Kıyaldı çertip düğmesin, ay
Ырчыларсын ыр болот, ырдап келген жерине ырыс менен кут конот деп ырыс эжигем жанына келип калдым мен болсо. Мана жакшы ырыс эже? Жакшы. Топко катышып ырдап жүрөбүз, талантыңызды көрсөттүрөбүз. Анан жалпы канча балаңыз бар? Буга чейин эмне иш кылдыңыз? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, 5 балам бар, абышкам 84-тө. Небере чөбөрөлөр бар. Өзүм болсо райподо главный экономист болуп иштегем 30 жылы. Анан райпо жоюлуп кеткен. Анан дыйкан чарбага өткөнбүз. Ошентип жүрөбүз айылда. Ырдап атабыз. Бактыгүл эже баягы апаларды келгиле, ырдайлы деп калат да. Анан ошол убакта ыр тандаш өтө кыйын да. Ушул жашка келгенден кийин негизи эле ыр тандаш өтө кыйын болуп калат экен да. Анан ырды Бактыгүл эже тандап бересиз, же сиз өзүңүз ушул ыр жагат, Бактыгүл мен ырдайын деп жетекчиге айтасызбы? Мен өзүм эле каалаган ырымды ырдайм. Бактыгүлгө башыйбы мен да коеюн. Жакшы экен. Анан мынакей ушундай таза абада, ушундай аккан суу, анан баягы жаш жетип калгандан кийин көп апалар үнүм бүтүп атат, тамагым ооруйт деп калат го. Сизде андай проблемалар жокпу? Эми кээде андай да болуп калат, анан бирок Бактыгүл кой тамагыңды жакшы чайкап алып келе бер деп айтат, анан келип калабыз. Сыр болбосо эмне чайкайсыз? Сүт айран менен. Урматтуу, бизден ушул берүүнү республика боюнча апалар көрөт. Урматтуу апалар, сиздерге эскертүү. Кимдин тамагы ооруза, сүт айран менен каймак менен чайкап коет. Анан бүгүн кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп ойлонуп отурасыз? Гүлкайыр деген Асанкалы Керимбаевдин Гүлкайыр деген ырын ырдап берейин. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн Гүлкайыр деген чыгарма кабыл алыңыздар. Ысык көл сага барам деп, ырыскы болсо жагар деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ошондо сени табам деп. Дартыма дава эт албай, далайлар жүрсө жет албай, өмүрдүн сырын кеч билип, өзүңдөн турам кет албай, өмүрдүн сырын кеч билип, өзүңдөн турам кет албай, özünden turam get albay. Gügümgö tolgonu geçimdim, bökügünü kayda getirdim. Gölü kayrı gölüm koş emi, gölüngü üstüm geçirgen. Gül kayır gölüm koş emi, gün ölü bolson geçirgen, gün ölü bolson geçirgen. Boldu. Бактыгүл эжеке, топту ырларын угуп атабыз, талантын көрүп атабыз. Чындыгында жогорку деңгээлде десек болот. Анан ушул аккордеонду үйрөнүп калышыңыздын себеби эмнеде болду? Себеп дегенде айымдардын аккордеон чертиши чанда кездешет да. Эми жогоруда эжем айтып өтпөдү, ошол кичинекей садикте жүргөн кезибизде эле ошол менин жездем Анарбек деген ошол клуб башчысы болчу да. Анан ошо садикке да келип, ошо музыкадан сабак берип, анан ошондон эле мен жанында жүрүп, аккордеон тартып, анан мектепти бүткүчө эле аккордеонду үйрөнүп калдым. Анан кийин КЖП деп коет го, Кыргыз кыз келиндер институтунун музыка факультетине өттүм. Ал жерде да окудум, анан ошентип эле өздөштүрүп, анан кийин эле окууну бүтүп келгенден кийин музыка мугалими болуп иштедим.
Андан кийин Шайыр апалардын тобун түзүп калдым. Ар кандай маданий иш-чараларга барып жүрүп эле анан ушул апаларды топтоп алгандан кийин эле анан ушул кишилер менен алек болуп келе жатып, мектепте жаш муундарга билим тарбия берип келем. Аларга дагы ошол ырдатып, ырларды үйрөтүп, ушинтип келем. Анан азыркы чыгара турган ыр боюнча кененирээк айтсаңыз. Азыр кайсы чыгарманы аткарасыздар? Анан ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Эми биздин репертуарыбызда ошол биздин жумгалдан чыккан Таттүбү эжебиз бул сүйүүнүн символу деп коет эмеспи? Ушул кишинин ырын дайыма аткарып келебиз. Таттүбү эжекебиз ошол убагында ошол биздин кыргыз элине таанымал болгон сулуу десе сулуу, актриса десе актриса, ушундай жакшы биздин жумгалдан чыккан эжекебиз да таланттуу айым болгон. Ошол айымдарга тиешелүү болгон ошол кишинин жакшы сапаттарын эскерүү менен ушул дайыма ушул Таттүбү эжебиздин ай баратат деген ырын аткарып жүрөбүз да. Ушул бизде бар. Бул ай баратат деген ыр боюнча да бир жыл конкурста жеңүүчү болуп райондо ушул ыр менен дагы сыйлык алганбыз да биздин Шайыр апаларыбыз. Жакшы, андан эмесе мына ошол ырды угалы, чогуу угалы, анан кийин Мая көз улантабыз.
Мен азыр Дамир апам жанына келдим. Себептен ушундай катар келатам. Дамир апа болсо бүгүн 7-чи канал келди. Мен ушул куйруучу апалар тобуна кошулам деп бүгүн болбой келип отуруп алды да. Дамир эже, форма бар беле мурда? Форма бар болчу. Мен деле ошо кызыгып, ушу кыстан менен ырдайын деп жүргөм, анан кээде катышып калам, өзүмдүн жолдошум таланттуу киши болгондуктан кээде аны менен ырдап калам. Анан кыздар жүргүлө деп калса кошула калам. Бүгүн мынакей шамал болуп дагы бизге кичине тоскоолдук болуп атат. Анан Дамир эже, мына ошол бир тууган сиңдиңиз, Бактыгүл эжеке топтун жетекчиси экен. Анан азыр келип эле сиз топко кошулуп атпайсызбы? Бактыгүл эжем эмне деп атат? Кошул. Бактыгүл эжеңди ушу тарбиялаган менин жолдошум болчу. Мына 60 жылдан бери аккордеон тартат. Садиктен бери үйрөнүп, ушинтип таланттуу кыз болуп чыкпадыбы? Анан биз деле токтонбой кичине балет этели деп келип кошулуп атабыз кыздарга. Жакшы, бүгүн кесиптин ээлери ушул апалар менен биз сыймыктанабыз. Ушуларга дайым каякта болсо тиги барып ушулар менен болуп кичине көңүлүн көтөрүп дегендей жанында жүрөбүз. Сумкаларын көтөрүшүп, кошулуп, ырдаша коюп. Жакшы, урматтуу апалар. Мындан кийин биздин эжекебизди кошолу, Араңыздарга коштук биз. Кийинки келгенде буйруза биздин талант апабыз ырдатабыз. Себеп дегенде бүгүн тапа-тамдан келип калдык. Апабыз айтат, бүгүндөн баштап мен кошулам, сөз берем. Ушул апалардан чыкпайм, ушул апалар менен чогуу жүрөм дедиңиз, Буйруза, өзүңүздүн баягы жолдошуңуз ушул маданият тармагында экен. Анан сизде талант деген, өнөр деген болуш керек. Себеп дегенде жолдошуңуз үйдө ырдап атса, ага кошулуп анча-мынча кыңылдап калса, сизге ден соолук. Апаларга кошулуңуз, ырдаңыз, өзүңүздүн көңүлдү өзүңүз көтөрүңүз, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Жумгал районундабыз, Куйруучу айылындабыз. Биздин апалар тобу өздөрүнүн азыр жагымдуу чыгармаларын арнап берет. Биз менен бирге болуңуздар.
жаратат. Биз тиги баштан жылып отуруп, апалар менен бардыгы менен маектешип, кызым маек куруп, анан Гүлнар эжемдин жанына келип калдым. Гүлнар эже, топтун эң жашы сиз окшойсуз. Жашыңыз 18-де? 17-де эже? Жашым 52-де. Ачыгын эле айтайынчы да коюң. Ачык деле айтайын деп кой. Мен болсо ошо 1 эле жыл болду ушул топко кошулганыма. Мурун топто эмес болчумун. Анан бир айылдын бир концерти болуп ошондо ырдап калып эле, анан ошондо Бактыгүл эже сен бияка кошулушуң керек деп. Жактырып калды. Анан ошол жака кошуп алды. Андан бери ырдап жүрөбүз. Жакшы апаларыбыз менен ырдаган аябай жакшы экен. Бийлеген бийлери бар, ырдаган ырлары бар. Анан мен дагы буларды көрүп алып аябай сүйүнүп, булар менен кошо ырдашып жакшы жүрүп атабыз коллектив менен. Баягыл ошол коллектив, ошол топ эң башкысы ынтымактуу болуш керек да. Анан баягы сиздердин ырдаганда айыл өкмөт тараптанбы, жозо райондук маданият бөлүмү тараптанбы кичине колдоо көрсөтүп турабы же өзүңүздөр спонсор болуп, балдар кыздар спонсор болуп турабы? Кээ бирде ушу айыл өкмөт тарабынан деле андай деле көп жардам жок болуп атат. Анан өзүбүз колдоп, коштоп, анан Бактыгүл эже уюштурат. Жүргүлө, баралы, ырдайлы деп турат. Анан ырдап чортоп турабыз. Анан өткөндө да ушундай айылдын ыркесеси болуп ырдап, анан айыл өкмөттөр ошо ырдагандарга грамота берип, колдоо көрсөттү. Ошол жагы бар. Ошондуктан учурдан пайдаланып, теледен пайдаланып, урматтуу айыл өкмөт башчысына кайрылалык. Бизди колдоп тургула, акчадан бөлүп тургула деп. Себеп дегенде Бактыгүл эжекебиз өзү айылдык кеңештин депутаты экен, бюджет бөлөрдө Бактыгүл эжеге айтып койбойсуздар, "Дой, апаларга акча бөлдүргүлө" деп. Биз сени шайлаганбыз да. Себеп дегенде бардык республика боюнча таланттуу апалар ар биринде 2-ден 3төн депутаты бар. Анан өздөрүнө өздөрү акча бөлдүрүп алат экен. Сиздерде андай боло элекпи? Андай боло элек. Анан эми Бактыгүл эжем киришип атат, айтам деп атат. Анан айтып акча бөлдүрүп алса дагы андан ары жолубузду жакшылап улап турабыз го. Баягы мамлекет өнүкпөсө маданият өнүкпөйт дейт. Ошондуктан мына ушул Куйруучук айылындагы маданиятты сиздер өнүктүрөсүздөр. Сиздер аркылуу ушул Куйруучук айылды эл тааныйт, теледен көрөт. Анан мындан кийин мүмкүн Бактыгүл эже аракет кылат, же айыл өкмөт аракет кылат. Буюрса сиздерге да жардам болуп калат болуш керек. Анда эмесе сиздин аткарууңузда бир жагымдуу чыгарманы угалык, кабыл алыңыздар. Жайнап турган жүзүңдөн кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу. Сен тарапка созулуп бараткансың, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылтып учкан жылдыздай көзүрүмемде, жылмайганың калыптыр сезимдерде. Оболумда көңүлүм сендик болуп, жок дегенди уnuттум өзүмнеге, жок дегенди уnuттум өзүмнеге. Урутуңдан бир жолу жылмайганың, унутулбай ушентип ыргайландың. Күлгөнүңдө жаз келип күтүлбөгөн, гүлгөр олду сезимдин жылгалары, гүлгөр олду сезимдин жылгалары. Арбап турса ажарың кызыл тору, ашык болуп калдымбы ушул жолу. Алып учуп сен жака бараткансың, чубалжыган үмүттөн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттөн узун жолу, күйгөнбөгөн үмүттөн узун жолу.
Жаз гүлүндөй нурун чачып деген ыр бар го. Мына ошол ырдагы ырсаптары биздин Жамал эжеге таандык. Жамал апабыздан ушул Куйручук таланттуу апалар тобунун мүчөсү, ырчысы. Жамал эже мана кандай? Анай жакшы. Колуңузда баракта эмне бар? Керектүү маалымат бар дең. Өзүңүз жаш кестен эле баягы аккан арыктан согат деп коет го. Анан алма сабагынан алыс түшпөйт деген бир жакшы сөздөр бар го. Анан жаш кестен ушундай ырдап жүрчүңүз беле же 2017-ден баштап эле талант ачылды? Көп жыл ырдабайм мен баягы чогуу эле жүрөм. Жаш кестен ырдачыңызбы? Жаш кесе ырдачымын, бирок азыр билбейм, уяң болуп калдымбы, көп эмете албайм. Үйүнүм көп чыкпайт деп уялып көп ырдабайм. Үйдөгү бала чака, небере чөбөрө кандай кабыл алат ушул сиздин ырдап атканыңызды? Жакшылап кабыл алат. Чоң апам ырдап атат, тайнем ырдап атат да. Кичик неберелерим бар. Ошол жөнүндө айтсаңыз кенен эле. Мен өзүмдө 5 балам бар. 13 неберем бар. Өзүм болсо үй качайка. Батырнеге жетпей алып. Буйруза жетебиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Жамал эжекебиз ушундай кыска, нуска сүйлөйт, бирок ырдаган жагынан катырат. Азыр сиздерге Жамал эже бир чыгарма аткарып бериңиз жалпы биздин көрүүчүлөргө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Куйручук таланттуу апаларынын маегин көрүп атасыздар, ырларын угуп атасыздар, чындыгында жогорку деңгээлде. Анан мына Бактыгүл эжеке ошол 7 жыл болду деп калдыңыздар, баягы кыргызда 7 саны ыйыксан да, 7-нин бири кыдыр деп келебиз, Анан ошол 7 жылдагы жасаган эмгектерди бир толтуруп туруп, бизде республика боюнча апалар 10 жылдык, 15 жылдык баягы өздөрүнүн кечелерин өткөрүп атат да. Анан быйыл бир ушундай иш-чара өткөрүп коелу, элди чогултуп бир концерт берип коелу деген пландар барбы? Ооба, албетте, быйыл ошо биз оюбуз бар да, могу формаларды жаңы тиктирдик быйылкы могу. Анан бизде 4 форма бар деп атпайбыз, анан ошо жакынкы аралыкта бул акимimiz да жаңы келген, ошол эжекеге кирип, ошо Жумга району боюнча маданият үйлөрүнө барып, ошол өзүбүз концерттик программаларыбызды тартуулап, ошол байбичелерибиздин өнөрлөрүн көрсөтүп, айылдарды кыдырып, анан бир жакшы таланттарыбызды топтоп алып дагы анан
республикалык деңгээлге да бир конкурстарга катышсакпы деген ой тилектерибиз бар да. Биздин апаларыбыздын арасында манас айтышат, акийнеге айтышат. Интермедиа аткарганына Жамал эжекебиз көп өзү ырдай албайм деп атат, бирок интермедианы ушунчалык катырып аткарат да. Анан апалардын эң улуусу, анан эң жаш улуусу канчада? Эң улуусу ошол Гүлайым эже, мына жаныңызда турган эң ушу кишини дайыма алдыга алып эжемди түрткүлөп, басыңыз эже минтиңиз деп бул киши да өзү аябай позитивдүү жүргөн 45 жыл мектепте завуч директор болуп иштеген айтылуу Бекбекей ырби ансамбли менен ошол Берлинге чейин барып ошол өнөрлөрүн тартуулап жүргөн өтө таланттуу баардык жактан келишкен. Ушул эжебиз 78 жашта, 80-ди таяп калды. Ай кыздар, мен чарчап калдым дейт. Жок, сиз чарчабайсыз. Сиз ызлашыңыз. Биз чарчатпайбыз. Сиз сүйлөшүңүз керек деп ушинтип жүрөбүз. Эми жакынкы күндөрдө да ошол райондук деңгээлдеги конкурска катыштык. Шайыр апалардын эмеси деп конкурс деп жарыялаптыр. Эми жакынкы күндөрү ошол эмесин жыйынтыгын күтүп атабыз. Ошондо дагы аркы Кенже эжекебиздин небересин бешикке салып, ошол жаш муундарга, келечек муундарга бир кыргыздын каада салттарын көрсөтүп келебиз. Ошол эженин небересин бешикке салып, азыр ошол Фейсбукка да жүктөлүп, ушундай республикалык деңгээлде жакшы каалоо тилектерин айтып атышат. Анда мен жанымда отурган эң аксакалы биздин Гүлай эже. Мана кандай? Жакшы кыз. Апа дейин, а? Апаңыз. Байыл айтып котком, бир тамаша сөз бар экен да, апа. Кийимдин жакшысы жемпир болот, аялдын жакшысы кемпир болот дегенчи. Ансыңарындай мынакей небере чөбөрөлөрдү көрүп, мына ушул топтун аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя дейт. Бактыгүл эжегиз айткандай бизге баш көз болуп арабызда жүрөт дейт. Ушул жүргөнүңүзгө мындай кескесе сыймыктанып кетесизби? Эми сыймык деле болот. Бирок сыймыктан да мурун жоопкерчилик көп болот да. Бактыгүл айткандай мен 50 жыл мугалим болуп иштедим. Өзүм жемпеттин инфагын өтүп, Германияга барып практикамды өткөрүп келгем. Мунас, Немец тили боюнча. Андан кийин баягы 78-жылы уюшулган Бекбекей ырби ансамблине катышып, Вильнюска бардык, Германияга бардык, Москвага бардык. Ошонун баарын ырдап көнүптүрмүн да. Анан Бактыгүл жүрдө эле ани деп отказ бере албайм чындыгында. Экинчиден менде ыр жагына өзүм да берилсем керек го, же тубаса бирдемем барбы? Жанагы Бактыгүл ырдатып аткан хордун бүт экинчи голосун мен ырдайм. Ойбай. Мындай билимим деле жок, мындай музыкальный билимим. Экинчи голос каласыз. Экинчи голосду ырдайм да, постоянно ырдай берем да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Биздин апалар өзү жөн эле таланты жок, баягыл билими жок, анан экинчи голос алат экен топта. Көпчүлүктө учурда ошо экинчи голостурдайм Бактыгүлдөн. Анан эми өзүм жөнүндө айтчу болсом, үй бүлөлүүмүн, пенсионермин, 5 уул, бир кызым бар, 8 неберенин апасымын, 8 неберенин таенесимин, эң кичүү уул келинимдин колундамын. Анан эми баарыбыз эле кесиптин ээси экенбиз, баарыбыздын эле өнөрүбүз бар экен. Мына Кенже кол өнөрчүлүк кылса, мен деле кол өнөрчүлүк кылып, боз үй деген бар. Кыргыздын боз үйүн тыштай албайсың. Кайната кайненемден калган боз үй бар. Аны жасап турасың, жыртылып калса оңдоп турасың, бусулуп калса жыгасын сырдап турасың. Ошондой да жылгал боз үйдү тикпесең сарсанамын, кантип тикпей коем кайната менен кайненем карап отуратка деп. Ошондой эле жашоо менен жашап келатабыз. Эми мына Бактыгүл айткандай ушул шайыр апалар 17-нчи элемет ушул орустар айтканда капсуласын түптөдүм да, мындайча айтканда. Капсуласын түптөп, ошондон бери чиркелишип эле келатабыз. Жакшы апа, анан баягы немец тилин деп калбадыңызбы? Немец тилин билесизби өзү? Билем. Азыр биздин жалпы көрүүчүлөргө немец тилинде бир учурашып койбойсузбу? Хорошо. Биздин бул камераны карайбыз дагы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанымда апабыз 80 жашка таяп калса дагы немец тилин азыркы жаштарга караганда жакшы билет. Азыр бул камераны карайлы дагы немец тилинде бир жакшы каалоо тилек айтып коюңуз. Sehr gut. Ich habe 5 Jahre lang das Pädeinstitut von Namen Mayakovsky absolviert. Meine Praxis habe ich in Deutschland, in der Stadt Güstrow geführt. Von hier jetzt ich
eine Pensionärin. Bisher arbeitete ich als Deutschlehrer in unserer Schule und jetzt ich bin ein Pensionärin. Ich wünsche allen den Lehrern auf Deutsch gute Erhalt und eiserne Gesundheit. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен которуп берейин. Апабыз айтат, биз азыр пенсионербиз. Биздин пенсиябызды көбөйткөн Садыр Жапаровго рахмат. Дагы да көбөйүп турса, биз көп формаларды тиктирип, жакшы чыгармаларды аткарып турабыз дейт. Анан апабыз бир эле ушул немес тилин билип, ырдабай эле баягы айтат экен. Алмазы аттын башындай, жаңагы тоонун ташындай, алтын, күмүш кени бар, агарган сайын ташындай деп Манасты айтат экен керек болсочу. Манастан бир куплет үзүндү айтып бербейсиз келиңиз. Эми өткөндө конкурс болуп, биз жалаңылы кыргыз тили эмес, 4 тилде манас айттык. Англис тилинде, немец тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде конкурста ошо манас айттык да, эме бул деле жакшы ийгиликтечи. Анан эме аны деле биз эмеден таап, жана интернеттен таап, которгондорун үйрөнүп. Мен өзүм эле кыргызча айтып аткан 4 сап деле немисче которуп алдым да. Макул айтып бериңизчи аны гана. Von oben haben eiserne Gesundheit, unten haben die Leute Gesundheit. Ich habe diese Strophe von Manas, Deutsche habe ich viel genannt. Кол чабуулар. Анда эмесе мына ошол биздин таланттуу апабыздын жагымдуу чыгармасына назар салыңыздар. Анан маегибизди улантабыз. Salkın bir jaylo жүргөнүм, сагынымдан такыр чыкпайсың, ай сагындым келчи сүйгөнүм. Ыргылса желге жалбырап, ыргышта үркөт аргымак, ашыкпа келет деген сен айгырайт көктө жалдырап. Жылқытты чөптің түрлері, мен жыттан жыпар гүлдерін, сағындың жылқы қайтарып қайдасың келші сүйгөнүм. Мен жылқычы сен чыгар, кыйкыр добушун салам, өлкөбүз үчүн иштейлиң ай өркүнөн өссүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейлиң ай өркүнөн өссүн нур заман. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушул куйручуктун кыздары ага элечек таланттуу апалар менен маек курдук. Бүгүнкү эфир биздин жалпы көрүүчүлөргө жакты деп ойлойбуз. Анан апа, бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген бир жакшы сөз бар. Жалпы биздин көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элине, жалпы дүйнө элине бир өзүңүздүн аксакал катары бир жакшы ак батаңызды бериңиздер, Ошондон апалар келиңиздер. Омин деп алакан жайып туралы, омин. Эмне дейли, биз куйручуктун кыздары болгондуктан эң биринчиден бизди куйручук атабыздын арбагы колдоп жүрсүн. Жалаң эле бизди куйручук айылын, Жумгал элин эмес, Кыргызстанды колдогон киши болсун. Ушул куйручук атабыздын батасы менен балалуу болгондор көп болгон, жакшынакай касиетке ээ болгондор көп болгон. Ошонун негизинде биз дагы ошондой жакшы касиетке ээ бололу. Элибизде, журтубузда тынччылык болсун, маданиятыбыз өнүгө берсин, Кыргызстаныбыз өсө берсин, балдарыбыз жакшы болсун да омин ушу бата Кудай кабыл кылсын. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушу менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй ажайып кооз жаратылыштын койнунда, ушундай шаркыраган аккан суунун боюнда бүгүн биз куйручуктун кыздары апалар менен маектештик. Апалар, ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун. 7 каналда сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ар дайым бизге барып, жаңылыктарды бөлүшүп, биз менен маек куруп туруңуздар. Эң башкысы силерге чыгармачылык ийгилик кылайын, бактылуу келечек, ушул топту жетектеп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Сиздер да мына ушундай ажайып кооз жаратылыштын коюнда, ушундай биздин эфирге тартылгыңыздар келсе, талантыңыздар болсо, төмөндөгү жазылган номерлерге кайрылыңыздар. Биз ар дайым сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.